Футбол боюнча улуттук курама командасы маанилүү беттештерге болгон даярдыктарын Бишкек шаарында өткөрүп жатышат. Кыргыз курамасы дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 3 баскычынын алкагында 20 мартта Өзбекстан менен Ташкент шаарында, ал эми 25 мартта Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Катар курамасына каршы беттешет. 12 мартта команда чогулду. Көбүнчө игроктор бул ички чемпионаттагы балдар. Анын арасынан кээ бирки легионерлер келишкен командага. Чогулган Мурас Юнайтеддин базасында чогулдук. Двухразовый тренировка болуп башталып, азыр вот биринчи, экинчи күн как одноразовый тренировка болуп атат, бирок эртең тренировка бул тренажерный зал болуп жатат. Азыркы игроктор боюнча толук чогула элек, 80% чогулду. Дагы бүгүн кечинде буйруса Белоруссиядан, Россиядан учуп келишет игроктор. Акыркы игрок биздин ошо акыркы легионер Кожо уже Өзбекстанга, Ташкентке учуп келет. Анткени анын акыркы туру ошо 17 мартка коюлган үчүн ал 18 жолдоруп, 19-да бизде болуп кошулат уже. Улуттук курамага чакырылган 31 оюнчунун 21-и Кыргыз премьер-лигасынын өкүлдөрү. Чет өлкөдө ойногон футболчулар келгенге чейин окуу машыгуу жыйынын дал ушул КПЛдин оюнчулары баштаган. Жана ошондой эле алыс экенине карабастан кураманын өзөктүү оюнчуларынын катарын толуктаган Адылжан Абдрахманов биринчилерден болуп келип, жергиликтүү оюнчулар менен машыгууларды өткөрүүдө. Мен Кыргызстанга Вьетнамдан 12 число күнү келдим. 13 сразу сборныйга кошулдум. Командада атмосфера жакшы, потому что биз үйдө дагы Өзбекстан менен ойнодук. Азыр даярдыктар жакшы болуп атат. Ошо тренерлер Өзбекстандын слабый жактарын, күчтүү жактарын бизге үйрөтүп, тактический немелерди кылып атабыз. Ошо тренировкада ошо ошибкаларын, кайсыл жагы слабый, ошол нерселерди тренировкада иштеп атабыз. Башкы машыктыруучу Максим Литицындын суранычы менен Кыргыз премьер-лигасы март айынын башында старт алган. Андыктан ички чемпионаттан курамага келген оюнчулар жакшы физикалык абалда. Форма жактан жакшы эле формадамын деп ойлойм. Анткени биз Турциядан дагы сбор өтүп келдик. 2 тур КПЛден ойын ойнодук. Анан азыр буюрса жакшы формадабыз деп ойлойм мен. Нам всегда говорят игрокам, чтобы мы старались приходить в хорошей форме в сборную, потому что, как видите, у нас 7 дней до игры. Над физикой не поработаешь много. Поэтому, я думаю, те, кто вызываются, примерно в одинаковой физической форме. Больше работаем над тактикой. Атмосфера курама командада жакшы экенин баары бир дооштон айтып жатышат. Ал эми алгачкы ирет чакырып алган Айбек Сүкеналиев да аны команда жылуу кабыл алганына токтолду. Жана ал да дебют жасап, курамага өз салымын кошкусу келерин айтып өттү. Бирокта атмосфера сонун экен, анткени биринчи жолу чакырган эмоциялар нереальный болду. Мындай айтканда словами не описать. Жылуу тосуп алышты. Ар бир игроктун, ар бир профессионалдын цели бул сборныйга дебют кылыш болуш керек. Ошо цель ошо дальше түшүп дебют кылган. Азыркы учурда турнирдик жадыбалда Кыргызстан 3 упай менен 5-орунду ээлеп турат. Дүйнө биринчилигине чыгуу күрөшүн улантуу үчүн мыкты 4 команданын катарына кирүү керек. Андыктан алдыдагы оюндар канчалык маанилүү экенин футболчулар жакшы түшүнүп турушат. Мы, конечно, понимаем, что уже все или ничего. Это очень важная игра. Не на 3 очка, даже на больше. Потому что эта игра зависит будущее от для нашей страны. Так что эта игра очень принципиальная и очень важная. Ошентип курама команда 18 мартта Өзбекстанга учуп барышмакчы. Ал эми 19 мартта Ташкент шаарындагы Милли стадионунда бир гана жолу оюн алдындагы машыгууну өткөрүшөт. 20 мартта болсо биз күткөн беттештин өзү орун алат. Биз болсо Кыргыз курамасына ийгиликтерди каалайбыз.